Саламатсыңарбы балдар? Менин аты жөнүм Кыял Токтоналиева. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз мак мүчөсү. Мак мүчөсү ниет ыңгайдын мүчөсү. Кыймыл аракетти иштөө, аткаруу үчүн болгон ниетти билдирген этиштин формасы ниет ыңгай деп аталат. Ниет ыңгайдын негизги уюштуруучу мүчөсү мак мүчөсү. Мак мүчөсү этиш сөзгө уланат, андан кийин жак мүчө уланат. Мак мүчөсү кыргыз тилиндеги үндөшүү мыйзамына жараша мек, мөк, мок болуп өзгөрүшү мүмкүн. Мак окумак, алмак, мек келмек, элдешмек, мөк көрмөк, өчүрмөк, мок ойлонмок, колдонмок. Бул жерде балдар ниет ыңгайдын жакталышы берилген. Мен жазмакмын, окумакмын, сен жазмаксың, окумаксың, сиз жазмаксыз, окумаксыз, ал жазмак, окумак, биз жазмакпыз, окумакпыз, силер жазмаксыңар, окумаксыңар, сиздер жазмаксыздар, окумаксыздар, алар жазышмак, окушмак. Эми балдар, мак мүчөсүн сүйлөм ичинде карап көрөлү. Эгерде мен чоң болсом, учкуч болмокмун. Бул жерде балдар баланын оюндагы божомолун, ниетин, чоң болсо анда учкуч болорун бала билдирип жатат. Сен жакшы окусаң, сынактан өтмөксүң. Бул сүйлөмдө окутуучунун окуучусуна болгон божомолун, ниетин, аткарылыш мүмкүндүгүн билдирип, эгерде жакшы окуганда сынактан өтөрүн баса белгилеп жатат. Сиз уктап калбасаңыз, кечикпей келмексиз. Бул сүйлөмдө чоң кызга болгон ниетин, наразычылыгын мак мүчөсү аркылуу билдирип жатат. Эгерде кыз убагында ойгонгондо, убагында турганда, жумушкабы же окуугабы кечикпей келерин айтып жатат. Жол тыгын болбосо, кечикмек эмесмин. Бул сүйлөмдө дагы балдар, эгерде жолдогу тыгындар болбосо, анда бул чоң кыз учакка же аэропортко кечикмек эмес. Ошону мек мүчөсү аркылуу берди. Биз группабыз менен ишемби күнү кинотеатрга бармакпыз. Бул сүйлөмдө балдар ишемби күнү окуучулар кинотеатрга чогулуп барарын ниетин, божомолун мак мүчөсү аркылуу билдирип айтып жатат. Мен бүгүн бала бакчага бармак эмесмин. Бул сүйлөмдө балдар, бул сүйлөмдө дагы кыздын ниети, божомолу, таарынычы мак мүчөсү аркылуу берилди. Досум мага бүгүн чалмак. Демек, бул кызга бүгүн досу чалмак. Бул дагы божомолу, ниети мак мүчөсү аркылуу берилди. Баканы коркутпасак, ошентип отура бермек. Бул жерде дагы, бул сүйлөмдө дагы бака отурарын, эгерде коркутпаса, бака көпкө чейин ошол жерде отурарын баса белгилеп, божомолдоп, ниеттеп айтып жатышат. Мек мүчөсү аркылуу билдирип жатышат. Балдар, ошону менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө.